Салам биздин кызык кино каналыбыздын көрөрмөндөрү. Бул чыгарылышыбызда $5 миллион үчүн эч нерсе жок болгон комнатада 50 күн жашоого спор ойногон семья тууралуу айтабыз. Алдымен биздин каналга катталып лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Биз баштайбыз. Алгачында бул жуптар 50 күн оңой эле өтөт. Анан биз байып кетебиз деп кубанганын айтпа. Себеби эч нерсе жасабай эле 5 миллион алып, анан кайсы жака жумшаарын ойлонуштуруп, пландаштырып да коюшкан. Деген менен 50 күндүн ичинде эч ким чыгууга болбойт болчу. Эгер жуптардын бирөө 50 күнгө жетпей комнатадан чыкса, калган жубуна 50 миллион гана берилет болчу. Бирок алда толук 50 күн бөлмөдө болуш керек эле. Ошондо гана бериле турган акчаны ала алат болчу. Мындан сырткары комнатада башка убакыт өткөрө турган эч кандай артыкча нерсе жок. Ал тургай тамагы да жытсыз, түссүз, даамсыз 1 литр гана суу. Мындай шартта жашооларды 5 миллион аларын ойлогондо чыдоого болот болчу. Бул бөлмөдө баары эреже менен саат 10-до автоматтык түрдө свет өчөт, кайра 9-да завтрак, 1-де обед, 8-де ужин. Бара-бара убакыт жайлап кудум барып токтоп кала тургандай өтө жай өтө баштаганса да, бирок акчаларды ошол шарттарда өмүр сүрүүгө үндөп жатты. Түрдүү нерселерди жасашып, эптеп, алаксып жатышты. Бирок канткен менен араң 27 күн дегенде гана комнатадан бир кичинекей коңуз таап алышат. Аны сактап калуу үчүн жанагы түссүз, жытсыз суюк тамактан берет. Бирок тамак тек гана катышуучуларга гана арналган үчүн аны бербеш керек экени айтылат. Күйөөсү аны сыртка чыгарып салгысы келет. Себеби ал бул комнатада өлүп калат болчу. Бирок чыгуу үчүн жанагы кызыл кнопканы басыш керек. Аны басса катышуучулардын бири оюндан чыгат. Экөө тең буну түшүнүп турганы менен жанагы коңузду кыйбай күйөөсү сыртка чыгып кайра келем деп айтканы менен жооп жок. Акыркы вариант кызыл кнопка. Бирок ошонун айынан экөө биринчи жолу сөзгө келип уруша кетишет. Аялы болсо байкоосуздан коңузду тебелеп алат. Кийинки күнү күйөөсү ар катышуучу 2 гана болус алууга укуктуу болгон. Бирок ар бири $100 000 турган бонусту алгысы келет. Бир аз болсо да алаксыйбыз деп ойлойт. Бонуска болсо жашыл калем берилет. Аны менен комнатанын баарына сүрөт тартып чыгат. Ал тургай аялынын да сүрөтүн тартат. Байкап отурган башчылар алар калган убакытты да аягына чыгара алат деген ой мененби же башка ой мененби бизге караңгы комнатада пистолет турган болот. Буну көрүп экөө тең коркуп кетишет. Себеби бири-бирин атып алышы мүмкүн эле. Кийинки күнү аларга үй бүлөлөрүнүн күйөөсүнө карындашы, аялына болсо атасы чалып кабарлашат. Аялы болсо бул нерседен катуу таасирленип ыйлайт. Себеби убакыт аяктап калганда мындай аракеттер аларды комнатадан чыгууга деген каалоосун дагы да арттырат болчу. Жада калса бул звонок аялын бир нече убакытка депрессияга да салып коет. Бул нерсе жашоону дагы да скучный кылып жиберет. Күйөөсү уже комнатадан чыккысы келгенин айта баштайт. Ошондо гана эсин жыйып, аялы да өзүнө келип, анын бул оюнан кайтаруу үчүн экинчи бонусту алуусуна уруксат берет. Бирок бул экөө үчүн көпкө түшөт. Себеби биринчи бонуста маркер берилсе, экинчи бонуста комнатага тирүү кыз кирет. Албетте бул аялына жакпайт. Ал бул бир актриса биздин планыбызды бузуу үчүн келди деп ойлойт. Бирок күйөөсү көптөн бери зеригип жүргөн үчүн бул бонуска кызыгып калган эле. 2 күн өттү. Бул учурда аялы да бонус алгысы келди. Себеби күйөөсүн кызгана берип жинди болоруна аз калган эле. Аялына болсо башты айлантып, көңүлүн көтөрө турган дары чыкты. Аны баары ичишип, бир аз көңүл ачышканса да, эртеси күйөөсүнүн бонусу жок эле. Бирок дубалга бир түндө өтө сонун өткөрдүк деп жазып кетиптир. Бул сөз күйөөсү менен аялынын ортосунда чоң урушка алып келет. Аялы күйөөсүнө жинденип итерип жиберет. Дубалдын кырына башы тийип, башынан кан ага баштайт. Аялы өгүнүп кечирим сураганы менен күйөөсүнө медициналык жардам керек болчу. Бирок аялы акчаны ойлоп бир аз калды, чыдашыбыз керек дейт. Ошондо гана күйөөсү акча аны өзгөрткөнүнө таң калып комнатадан чыгууну чечет. Бул учурда аялы жанагы жашырып койгон пистолет менен да коркутат. Бирок күйөөсүнө баары бир эле кнопканы басып комнатадан чыгып кетет. Аялы айласыздан кала берет.
Жалгыз комнатада канча тиренгени менен көпкө бара албайт. 2 күн гана калганда ал да чыдай албай комнатадан чыгат. Себеби жалгыз комнатада жинди болуп калыш толук мүмкүн эле. Кинонун аяк жагында дагы бир жолу биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууңуздарды суранабыз. Кинонун уландысында күйөөсү бир көчөдө жүгүрүп келе жатып, карыялар үйүнөн чыгып келе жаткан эски аялын көрүп калат. Экөө үнсүз бири-бирин көпкө карап турат. Балким көздөр сүйлөшкөн чыгар. Анан бир аздан кийин күйөөсү акырына чейин комнатада кала алдыңбы деп сурайт. Кыз болсо өзүнө башка суроо берип, теманы өзгөртүп жиберет. Бирок экөө тең ошол жердеги жазууга маани беришпеген болчу. Ал жазууда $1 миллион карыялар үйүнө ошол комнатадан ыксан болгон болчу. Буга жанагы 2 катышуучу себепкер эле.